Элимзара кеш айтканда биздин фракциябыз баары бир мандаттуу келген депутаттарыбыз, ошон үчүн биздин өзүбүздүн округ боюнча суроолор берип атабыз. Тилек Кыдырмаевич, ушул Сокулук районуна жана Москва районунун тизмесиге канча жол кирген, канча аткарылган, канча аткарылган жок, эмне себептен айылга чейин? Департамент дорожного хозяйства жооп бере берсиңер. Жооп бербейсизби убакытты албай? Урматтуу депутат, Сокулук району боюнча Белогорка Микрофонго. Жакыныраак. Белогорка Сокулук жолу 3 километр кирди. Андан сырткары ошол жерде Конуш деген айыл бар экен, ал 1 километр кирди. Андан сырткары Манас Камышановка кирди. 2 километр. Жок, кирдиби же аткарылып атат, жасап атабы? Жасап атат. Манас Камышановканы азыр жасап атышат. Восточный Жаңылпакта бүттү. Сокул Белогорканы бүгүнкү күндө баштап атышат 3,5 километр. Москва районунда. Сокул Москва районунда. Андан сырткары Камилжан Коргонбаевич, катуураак айтып коюңузчу, мен жакшы болбой атат да. Микрофонго жакын. Так, Сокулук районунда ушул экен пока. Андан сырткары Чүй область боюнча толук айтсам болобу? Жок, Москва районунун деп кызып атам да. Москва районунда? Москва району. Сокулук району. Жок, Москва районундагы айтып коюңузчу. Москва районунда так Полтавка 5 терек 1,5 километр кирди быйылкы жылга. Бул жарымы жайлар районуна барат экен, жарымы Полтавкага барат экен. Андан сырткары Микрофонду коюп берчи. ошол башка Москва районуна кирген жок. Жалаң эле ушу 5 терек айылынын 1,5 километр элеби? 1,5 километр. Бул мындай республика боюнча жол тармактары иретке келтирип, чын эле айтканда ушул жаңы катамдарга жаңы жол инфраструктурасы тартылып, калктын жашоосун жеңилдеп жатат. Бирок жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп айтабыз да, ушуну дагы түшүнөбүз. Бирок ошол эле аз эле да Москва районунда 1,5 километр киргизген. Мен Тилек Кыдырмаевич, сизден сураныч да, болгон Москва районунда 1,5 километр кирген. Сиз азыр жазып коюңузчу, 5 терек айыл аймагынын ошол 1,5 километр, 3 километрге, анан Притеченко айылынын 1-май көчөсүнүн 3 километр, Притеченко айыл өкмөттүн 10 арык айылынын Бала айылчы көчөсүнүн 1 километр. Анан ошондой эле Сокулуктан Камышановка, Нижний Чуйск автожолунун 3 километр капиталдык оңдоодун өткөрүү зарыл деп. Эмне себептен аяктан вообще жол аябай бузулду да. Мен акыркы жыл Бишкек Манас аэропорту жолунун тилкесинин оңдоосун сурандым эле. Тез аракеттениңиз үчүн рахмат. Бирок дагы ушул Чүй Бишкекте дагы бир кайрылуу бар экен. Чүй көчөсүндөгү Исанов менен Коенкозов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкиге тротуар салуу кажет экендигин көтөргөнмүн да. Өткөндө дагы протоколдук тапшырма бердим ошол маселе боюнча. Ошону дагы өзүңүздүн көзөмөлдөп коюңузчу деп, Тилек Кыдырмаевич. Болгон эле Москва районуна 6-7 километр сурап атам. Анан Сокулуктун 5 Нижний Чуйскин ушу 6 километр. Сизде эгер мүмкүнчүлүк болсо өзүңүздүн эмки жылга бүтпөсө аракет кылып коюңузчу, Тилек Кыдырмаевич. Рахмат.